деген біз мемлекет болып қалышымызда қалайық. Айтқан келсін. Бүгін 22 январда Манас жана Чыңгыз Айтматов Улуттук академиясында Иран Ислам Республикасынын маданий өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен ирандык жазуучу, тарыхчы жана ислам аалымы доктор Абдали Хусейн Заринкубтун Ирандагы суфилер аталышындагы китеби орус тилинде 500 нуска менен басылып жана анын ачылышы болду. Түпкү нусканын өзүн түшүнгөн, окуган бул буга жетпейт эч нерсе. Ирандагы суфилер китебинин максаты суфилердин Иран маданиятынын өнүшүндөгү баалуулуктары жана анын мааниси көрсөтүлгөн. Ошондой эле Иран суфилеринин тарыхын изилдебей туруп, Иран маданиятын толук билүүгө мүмкүн эместиги айтылган. Бул китепти орус тилине Насим Мирзоев которсо, ал эми илимий чыгарылышын Руми фондунун башчысы доктор Бегижан Ахмедов жана Кыргыз-Орус Славян университетинин Иран таануу борборунун директору Малахат Мамедов жүргүзгөн. Бұл кіші суфизм в Иране деген, Иранда суфизмдің тарихын жазған екен. Бұл кітап аябай дүние бойынша илимпоздордун алкышына ээ болгон китеп. Суфилер өзүнүн нафсин контролдоп, Аллага болгон жакындыгын ушу руханий өсүш аруу аркылуу ушунга жетишке умтулушкан. Бул китеп ислам динин изилдеген тарыхчылар, илимпоздор үчүн чоң жардамга келерин жана орус тилине которулган 3-чү китеп экенин айтып, ошондой эле ислам цивилизациясы тууралуу кыргыз тилиндеги китеп да которулуп чыкканын белгиледи. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул китепти Кыргызстанда чыгарууда бир нече себептер болду. Эң негизгиси болуп, Ирандагы суфилер Орто Азияда кандай максатты көздөп жана анын ролун ачыктоо. Биз коронавирус пандемиясына чейин Кыргыз Республикасынын бийлигинин ар кыл өкүлдөрү менен жолугушканбыз. Ошондо Кыргызстандагы партнер досторубуз тарабынан ушул темада китеп чыгаруубузду сунушташкан. Анан ислам ааламы доктор Абд Аль Хусейн Заринкубуттун Ирандагы суфилер китебин чыгарууну чечтик. Мен ойлойм, бул китеп ошол жаатта иш алып барган окумуштууларга суфилерди жакшылап таанып билүүдө өз салымын кошот деп. Шахнаме деген улуу поэма, эпос жараткан Фирдоуси бабабыз. Бул дүйнөлүк эпостардын арасында 3-чү орунда турат. Биринчиси Манас 4 миллион сапта, экинчиси Махабхарата деген Инда арийлердин улуу эпосы, үчүнчүсү ошол Шахнаме. Ушуга байланыштуу биз ирандыктар менен элчилиги менен сүйлөшүп, ушул руханий жактан байланыштарыбызды күчөтүү максатында биз Кудай буйруса үлгүрсөк могу жазда, болбосо сөзсүз түрдө биз күздө эл аралык чоң илимий конференция өткөрөбүз. Белгилей жетүүчү жагдай Кыргыз Республикасынын Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканасында Иран согушунун 42 жылдыгына жана Иран маданиятынын 10 жылдыгына арналган иш-чара 9 февралда болмокчу.